Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Саламатсызбы? Алгач ошол болгон маселени башынан бизге баяндап берсеңиз. Мен атым Акылай, фамилиям Кенекеева. Ушул Кыргызстандагы насыя алуучулар укугун коргоо элдик кыймылынын төрайымы болуп 2012-жылдан бери иштеп келатам. 7 дубанды кыдырып иштейм. Себеби азыркы ушул банк системасынын туура эмес иш алып баргандары боюнча көп адамдар кыйналып калышты. Булардын аябай көп баягы туура эмес жактарын биз билип алдык. Анан ошол боюнча биз 2012-жылы Горький паркында 40 аял өрттөнөбүз деп, ошол жерде анан 9 депутаттан турган комиссия түзүлөт. Кандайдыр бир коом түзгүлө, иш алып баралы деп келип кетишкен. Азыр эсимде эмес кайсы депутаттар экенин. Ошол убакта ушул коом түзүлүп, анан бирок депутаттар киргенден кийин чыгышпай койгон, эч кандай бизди кабыл албай, бул маселе боюнча эч ким көтөрбөй койду да. Анан биз эмне үчүн бул депутат жардам бербесе, парламентте отурган биз өзүбүздүн укугубузду өзүбүз Кыргызстандын жараны болгондон кийин коргошубуз керек деп анан биз ушул кыймылды алып, анан 7 дубанды кыдырып иштеп кеттим. Анан ошодон бери азыркы биздин ушу насыя төлөй албай калган жарандарыбыз 40 000 мүчөбүз бар. Бүт арыздары менен, өздөрүнүн ыктыяры менен ушул кыймылга киришкен. Себеби бир эле микрокредит же банк эмес, алардын ломбардтары бар, кол карыздары бар, мыйзамсыз берилген кол карыздар бар да, 15-10% менен алышкан дагы жарандарыбыз бар. Ошол себептен азыркы учурда баягы сөздүн учуру келгенде айтпаса ата сөйлөт деген кыргызда жакшы макал бар. Ошол азыркы учурда айта турган учур келди. Себеби парламенттик шайлоодо биз Кыргызстан саясий партиясы Канат Исаев менен меморандум түзгөнбүз. Түзүп, бирок бизди алдап коюшту. 7 талапты аткарып беребиз. Ар жерлерде юридический компанияларды ачып беребиз. Силерге жардам берет, эч кандай адвокат кармабайсыңар дегенден биз ишенип 7 талап менен меморандум түзгөнбүз. Анан ошо Кыргызстан саясий партиясы 3-чү место менен өттү. Биздин аябай ушу элдик кыймылдын салымы өтө чоң бул Канат Исаевга. Ал адам менен өзүм жолуксам деле ал эч убакта танбайт болуш керек деп ойлойм. Себеби биздин күчүбүз менен ушу 3-чү орунга өтүшүп парламентке отуруп калгандан кийин эч кандай бизди кабыл албай чыкпай койду. Сурансак дагы кат жаздык, бирок эч кандай жардам болгон жок да. Азыркы учурда эми биз именно азыр референдумда кабыл алынып калган 24-статьянын 2-пунктунда азыркы учурда банктар гражданский болсо, азыр эми мына күчүнө кирип калды. Эми азыр баягы же үйүңдү алабыз, же өз ыктыярың менен бошот, же болбосо эркиңден ажыратыласың деген гана бир мыйзамды өздөрүнө баягы банк тарапка ылайыктап чыгарып коюшту. Биздин азыр эң коркуп же бир ойлондура турган ушул маселе болуп атат да. Ошон үчүн биз мына президенттик шайлоодо чыгышып атпайбы азыр? Мынакей биз деген минтебиз, жыргатабыз деп, бирок ал нерсеге биз эч бир талапкерге ишенбейбиз. Себеби ушул эле мынакей мисалга алып кетсек, Бабанов жөндө сүйлөп атабыз. Буну заказной, бул заказ менен сүйлөтүп атат, бул аялды деген бир сөздөрдү угуп атабыз, бирок ал сөздөргө биз терикпейбиз. Себеби биз чындыкты чыгарып атабыз. Мына канча жылдан бери парламентте отурду, депутат болуп, премьер-министр болду. Ошол убакта деле ушул көйгөй айтылып аткан, канча жолу кат киргиздик, бирок жооп болгон эмес. Өзүнүн отурган штабына чейин бардык биз, жардам сурап, жардам бергиле. Алган акчаны эч ким төлөбөй койбойт. Элдин баары төлөйбүз деп эле жатат, бирок өзүңөр көрүп атпайсыңарбы? Азыр эч бир базарларда соода жок, элде акча жок. Азыр баягы нанга акча тапкандарына сүйүнүшүп атпайбы? Анан ошондуктан биз Бабановдун мына жакын деле жесир аялды үйүнөн чыгарабыз деп, мына 4 ай болгон экен, үйүнөн чыгарабыз деп аял мага келген экен, кайрылып, адвокатым жок эле, мен адвокатка төлөй турган акчам да жок болуп атат, менин сотума качып берип коесуңарбы дегенден кийин мен представитель болуп качыштым сотуна. Сотуна качышсак, бул уголовный ишти деле 3 күн карайт да, 2-3 күн карайт. А бул именно АКБ Кыргызстандын банкы 3 күн карады ушул иштичи. Эми сот деле айтып атат, чечишкиле, сүйлөшкүлө, күйөөсү өлүп калса жардам берип койгула, төлөйм деп атат сентябрдан баштап десе дагы болбой. Банктын кызматкери атында атап бизге тааныштырган жок өзүн. Ошол бала чыкты дагы, жок, биз эч кандай жардам бере албайбыз. Силер элдик кыймылга кошулган үчүн сиздин үйүңүздү биз сатып атабыз деди. Алып атабыз деди. Анан ушул сөзү дагы мага катуу тийди. Себеби мен Бабановго окшогон менчигим эмес, бул элдин калың катмарынан түзүлгөн коом кыймыл, эл кыйналганда ушул нерсеге эми баягы чыгып алып көчөдө кыйкырып жүргөнчө бир коомдун мыйзам чегинде кат менен кайрылып көрөлү деген гана бир максат менен түзүлгөн коом болчу бул.
Андан кийин чыгып алып туруп банктын кызматкери силер обондорсуңар деп. Мен обондор деп айтканга мен макул эмесмин. Обонду ким кылып атат? Обонду именно ошол Өмүрбек Бабанов өзү кылып атат. Элдерге акча берип атат. 5000 сомдон, 1000 сомдон элге акча таркатып атканын мына бизге келген аялдар айтышып атат. Мына 5000 сомдон берем деп атат. Акылай алып туруп компаньонума төгүп койбоймунбу деп атат. Мен айтып атам, жок эже, андай кылбаңыз. Шайлаган убакта сиздин артыңыздан куат алар акча бергенден кийин. 5000 сом бердик. Бизде шайла дейт да десек, анда эмне кылам? Банкка акча төгүшүм керек болчу деп. Мына көрдүңөрбү, элдерди эмнеге алып барып атат да? Демек алар өздөрүнө алардын добушун алуу үчүн акча тартуулашат. Акча тартуулашып атат да. Мага көп аялдар келип атат. Мына Республика партиясы аябай акча берип атат. 1000 сомдон беребиз деди. Паспортубуздун копия 50 паспорт алып келсең мынча сом беребиз дегендер болуп атат. Мисалы, мен анын баарын эле мага келип айтышып атат, бирок мен баягы айтып өзүмдүн болгон баягы акылымды айтып атам. Себеби биз азыр бере турган болсок, же бир акча калдана турган болсок, биз балдарыбыздын келечегин саткан болобуз да. Бизге мына 24 жылдан бери кыйналдык да, аябай кыйналдык. Өзүңөр көрүп атасыңар, жумуш жок. Мына эми ушул президенттик шайлоодо бир жакшы президент болсо, ушу элди караган, анан ушу банк системасына аябай катуу көңүл бурган президент боло турган болсо, биз кимисин болсо деле колдой беребиз. Себеби карапайым элге бизге азыр бийлик байлык эмес, бизге азыр жалгыз үйүбүз, бир байлыгыбыз, ошо үйлөрүбүздү сактап калыш керек биздин максатыбыз. Анан биз политика саясатына кийлигише албайбыз. Эч кандай бирөөнү колдоп чыгып, анан бул жыргатат дебейбиз. Себеби Бабанов парламенттик шайлоого депутат болуп барарда дагы 7% менен акча беребиз деп ошентип көп элди алганын мен айта алам, чындык деле. Бирок эч кандай 7% менен берген жок. Эми азыр дагы бирөөлөр келишти, Бабанов деген чакырып алып өзүнүн заемщиктерине мына мени колдогула, мына 3% менен акча беребиз, 1 жыл төлөбөйсүңөр, 1 жылдан кийин төлөп баштайсыңар деп да берген фактылар бар экен. Мен анын баарын сүрөткө тартып келгенге азыр жөнөтүп атам бирөөлөрдү. Бирөө баягы мурунку заемщиктер алып атыптыр акчаны. Бул элди экиге бөлгөнү. Жаман жакшы деп төлөй албагандарды үйүн алып, төлөгөндөргө кайра акча берип, мына ушул эле Бабановдун саясаты азыр. Мисалы, Сиздин оюңузча дал ушул маселелерди кайсы талапкер чечип бере алат деп ойлойсуз? Эми кайсы талапкер чечип бере алат деп айткандан, мисалы 2016-жылы 25 майда ушул боюнча биз 2 жолу Кожомкул атындагы спорт сарайында 3000ден ашык эл чогулду. Баягы кыйналган жерлерден келген өкүлдөрүбүз чогулуп ошол убакта өкмөттө иштегендерди чакырдык, улуттук банкты чакырган убакта мисалы Жээнбеков азыр талапкерлигин коюп атат. Бул киши, ушул киши бизге токтом чыгарып берди. 25 майда 2016-жылы. Ошондо жерлерде, губернаторда, акимдерде, мэрияларда комиссиялар иштеди. Эми буну жардам бербей койду же карабай койду дегенден алысмын. Аябай жардам беришти, көп адамдарга баягы аким отуруп, губернатор өзү отуруп, мэрияда мэрдин кызматкерлери отуруп, баягы комиссия түзүлүп, кадимки бир чоң ишти алып баргандай бир бизге жол ачып берди. Ошондо көп адамдар баягы соттон алышып, банктар мирныйга келишип, мына канча тапсаңыз да төлөй бериңиз деп, көп адамдар кичине бошонду десем жаңылышпайм. И бошонгону менен деле бар бир проценттери булардыкы чоң болуп атат да. Биз дагы деле ошол жагынан кыйналып атабыз. Негизги суммасын төлөгөнчө эле проценттери чоңоюп кетип атат да. Ошодон дагы деле элдер мисалы банк менен микрокредиттен кутулганы менен ломбард, анан жана жеке кол карыздарга азыр ошолор боюнча дагы аябай көп адамдар кайрылып атат. Себеби мыйзамсыз берилген 10-15 менен беришип атат, же мамлекетке налог төлөбөйт, же кандайдыр бир каяктан алып эмне үчүн элге 10-15 менен процент берип атат. Биз бул боюнча эч ким карабайт. Ошон үчүн мен ушу МВДнын министрине да кайрылып кетет элем да. Ушул боюнча жерлерде уровдуларда мынакей канча деген аялдар ушу карыздын айынан түрмөдө жатат 166 менен. Себеби эмне үчүн камалып калды дегенде мындайда баягы башынан өтпөгөн адам түшүнбөйт. Мисалы банкты төлөйм деп ломбарддан алган, микрокредиттерден алган, аларды төлөй албай кол карыздардан алып алган да 5-6 кишиден. Эми 3 киши барып туруп эле бизден акча алган деп жазып койсо 166 менен киргизип коюп атпайбы? Эмне үчүн алган, кандай болгон, бунун тагдыры эмне деген эч кандай бир кызыгуу жок да. Баягы жарандык укугун тебелеп байкуш канча эжелерибиз түрмөдө жатат да ошонун айынан. Канчалары өтүп кетти көз алдымда, карызынан кутула албай, канчалары ооруп инсульт, инфаркт алышты.
ошон үчүн мен азыркы боло турган талапкердин мисалы мына бул деле чоң жардам токтом чыгарыш деле мына ушунча жыл жүрүп, мына 7 жыл жүрүп, бир дагы бир адам ушул мисалы отурган ак үйдө отурган бирөө бир токтом чыгарып жардам берген эмес. Анан бул киши аябай жардам бергенде ушундай бир баягы кайра жаралгандай, кайра жашоо башталгандай сүйүнгөнүбүздү айтпагыла да, сүйүндүк аябайчы. Айтып өттүңүз, баягы сиздерге кайрылган эже боюнча үй маселеси чечилбей, ага азыр жардам көрсөтүлдү, маселеси чечилди. Азыр эми кагаз жүзүндө эч кандай эчтемке бербептир АКБ, бирок жардам беребиз деп кол алышты. Бирок биз ишенбейбиз, себеби Бабанов көп адамдарды алдаган, буга чейин деле алдап жүргөн. Банкына кирсең министрлер отургандай, кабыл албайт, мыйзам чегинде удостоверие күбөлүгүңдү көрсөтүп мына бул жактан келдик десең дагы кабыл алышпайт, шылдыңдашат, баягы ызаңа ыза боло турган сөздөрдү айтышат. Ошондуктан биз азыр Бабановго каршыбыз, шайлабайт. Эми, конечно, өзүнүн талапкерлери, баягы жанында жүргөн жан жоокөрлөрү шайлабаса, мындай 7 областтан насый алып төлөй албай калган аялдарды шайлайт деп айткандан алысмын, себеби шайлабайт. Бул Бабанов президент болуп калган күндө деле бул банк системасын өзгөртпөйт, наоборот күчөтөт бул. Кайра наоборот баягы үйдү алыш үчүн, акчасын өндүрүп алыш үчүн кайра бул элдерге аябай кысым жасайт деп ойлойм. Себеби ким эле өзүнүн жеп аткан нанын бирөөгө берип коет. Бере албайт да. Мен деле Бабановдун ордунда болсом, мен деле андай бир мыйзамдарды өзгөртпөйт элем. Себеби эгер Бабанов президент болот, мына парламентте отурат, бизде парламенттик башкаруу, мыйзамдын баарын депутаттар чыгарат. Эмне үчүн ошол убакта референдумду кабыл алып атканда деле ушул киши чыгып айтса болот да, ай койгула, менин банкым бар, эл кыйналып атат, мына мага деген канча деген заемщиктерим бар, бирок кыйналышып төлөй албай атат, бул мыйзамды киргизген уят деп айтса болот эле да. Бирок бул айткан жок анычы. Себеби биздин Бабановго ушунчалык менин баягы мына жүрөгүмдөгү менин жүрөгүмдү өйткөн жана оолондорсуңар, анан элдик кыймылга кошулган үчүн биз силерди ушундай үйүңөрдө алып атабыз деген сөзү мага катуу тийди. Себеби мен дагы Кыргызстанда жашап аткандан кийин, Кыргызстандын жараны болгондон кийин мен эмне үчүн бир миллионер бир адамга мен тейлетишим керек өзүмдүн укугумду. Бул мыйзам чегинде Минюстан өткөнбүз, бүт сертификатыбыз бар, ошого окшогон эле налогун төлөйбүз, ошого окшоп эле соцфондусун төлөп атабыз да биз. Бекер иштеген жокпуз да, баарын төлөп иштеп атабыз биз. Анын ошол кызматкерлеринин айтканы, өзүнүн кызматкерлерине күчү жетпеген адам анан жалпы кыргыз элине президент болуп башкара албайт деп ойлойм. Бул бизнесмен, бул бизнес жагын өнүктүрсө болот эле, бул киши президенттикке орду жок болуш керек. Себеби бул азыр элдин кыйналганын билбейт, баягы чыгып төшүн каккылап сүйлөп атат. Эми бир кудайдан, бул боло турган президент азыр кудайдан болот. Себеби ушунчалык баягы кыйналган адамдар тиленип, суранабыз биз делечи, мисалы туура бул алганбыз акчаны төлөбөйбүз деген эч ким жок, төлөйт, бирок бизге келген сыноо деп кабыл алып атабыз. Мындан да кыйынчылыкта кыргыз чыгып кеткен да, анан акчаны таба турган биз экенбиз. Эми Кудай ден соолук берсе, бул банктардан деле кутулуп бир жарык күндү көрө турган күнүбүз келер. Сиздер ошентип кайрылуу жасап чыккандан кийин эч кандай кысым көрсөтүүлөр болгон жокпу? Болду. Мен 14-сентябрь күнү АКБга кирдим. Кирип мен өзүбүздүн балдардын камерасы бар эле. Себеби булар барганда бизди баягы айткан сөздөрүн мойнундарына эч убакта албайт. Мен ыза болгонум. Мен 12-сентябрда сот болду. 12-си күнү сот болду, 13-чү күнү мен бир күн камера таппай койдум. Анан бирөөлөргө барып камерасын сурасам макул болду. 14-тү күнү эртең мен түштө обедтен кийин бардык. Барып эшигин алдына барганда эле чыгып сотрудниктери киргиле деди. Мен айттым, силер камера менен киргизбейсиңер, биз десек, жок, акыл айже кире бериңиздер деп киргизди. Анан ошол жерде бардыгын айттым, себеби мен корко турган эчтемкем жок. Эртең Бабанов президент болуп калса деле коркпойм, себеби мен чындыкты айтышым керек. Менин ага окшогон байлык бийлигиме ишенбейм. Менин артымда карапайым, өзүмө окшогон карапайым элим бар да. Мен ошон үчүн элиң бар, бул сенин байлыгың, бийлигиң деп эсептейм. Артыңда элиң колдоп коштоп турса, мына ушул байлык, бийлик деп ойлойм өзүмдүн сезимимдечи. Анан ошол убакта киргенде дагы ушул сөздөрдү айттык, кабыл алышты, бирок буларга дагы деле жетпейт деп ойлойм. Дагы деле ишенбейт эч ким АКБ Кыргызстанга. Эч кандай коркутуу үркүтүүлөр болгон жок, Болду. Мен ошо 14-сентябрь күнү как раз мен немеге аяктан чыккандан кийин мага звонок болуп калды. Мен Толубай банкына кирип бараттым эле. Анан басып коюп кирип кетип кайра чыгып звонить этсем, Октябрьский РОВДдан чакырып атабыз деди. Эмне себептен чакырып атасыңар десем, келбейсизби телефондон сурабай деди. Анан мен сразу эле бардым.
барсам Октябрьский ровдда Толубай деген бала экен, начальник экен. Мен айтты, сиз 2 айдан бери каякта качып жүрөсүз деди. Мен айттым, кандай качып жүрөм мен эч жака качкан жокмун. Мен 4-күнү сотум болду Кумтөр боюнча. 13-үнө жылдырып койду. Мен эч жака качкан жокмун. Себеби менин бүт немемде бар да. Мен баягы 7-октябрда дагы ушундай бир курал болуп калганбыз. Барымтага алып Каптагаевди дегенде дагы именно ушул баягы насыя алган 1100 аял барып бизди баягы Кумтөр менен аралашып кетип, Садыр Жапаровдун баягы азыр соту болуп атпайбы? Ошол боюнча мага 4 статья мойнума илген. Бирок статьялардын баары кечилип азыр бир эле статья менен туруп атат окшойм. Анан ошол боюнча баягы эми бир жаңылганда кайра жаңылыштын кереги жок. Мен ал убакта кыйналган убакта курал болуп калганымды сезип атам, түшүнүп атам. Себеби бийликтен кеткен, байлыктан кеткен эле оппозиция болуп чыга калып эле элди курал кылганын аябай жакшы түшүнүп калдым. Ошол себептен мен ошол убактагы ишимди ошол Толубай деген начальник чакырып алып, мени билесиз, сиздин деген 3 жыл словно берген, 2 жылды киргизип туруп камап коебуз деп. Мен айттым, кандай мага түшүндүрсөңөр, мен силердин чакырганыңарга түшүнбөй атам. Мен Свердловскийде временно жашап атсам, пропискам Ленинский болсо, эмнеге силерге келишим керек элесем, кандай келбейсиз, келесиз да эмнеге келбейсиз деп мага эч кандай документтерин көрсөтүп, эч иштемке кылган жок. Мен сиз деген жума сайын келип туруп бизге отчет берип турушуңуз керек деди. Мен айттым, мен жума сайын келе албайм. Мен себеби азыр 7 дубанды кыдырып кетишим керек. Биз дагы бир өзүбүздүн мамлекетибизге жакшы бир ажоону шайлап алган үчүн мен азыр чыгып кыдырам. Насыя алгандар дагы алданып калбаш керек десе, мен аны менен ишим болбойт, ишим жок. Эже, давай жума сайын келип туруп отчет берип турасыз деди. Анан мен таң калдым, эмне үчүн мындай деп, анан адвокатка звонить этип сурасам, акылай эже, эч кандай түшүндүргөн жокпу деди. Эч кандай бир кагазды алып түшүндүргөн жок дедим. Мени берде бир коркутуу болду. Мен аны явно эле билип атам, себеби мен билем да, каерде кандай сүйлөштү билем да. Эми начальник милициялар ошентип коркутат, үркүтөт, ушинтип койсок отуруп калат үйүндө деп. Бирок мен коркпойм, себеби мен мыйзам чегинде иш алып барып атам. Мен адамдын укугун коргогонго менин күбөлүгүм бар, коргой алам. Анан ошон үчүн ошол күн ошондой болду. Анан бирок мен ал боюнча тынч койбой дагы барып дагы сурадым, эмне үчүн баягы мени чакырдыңар десем, анан Сезим деген кызы бар экен, өзү жок экен, Толубай деген чыгып кетти бир жака деп койду. Сезимге айттым, эмне үчүн силер ушундай, эмне үчүн мага түшүндүрбөй сразу эле камайбыз, анан бир жумада бир келип отчет берип турасыңар деп айтасыңар десек, ал кыз бүт отуруп алып түшүндүрүп берди. Ооба, акылай эже сизге айткан жок дедим. Толубай антип айта турган болсо мен деле түшүнөм дедим. Мен деле баягы юридический билимим болбосо деле мени сотто болуп атканда Первомайскийден, городскойдон айткан, сот бүткөндөн кийин эгер жазбай турган болсо Верховныйга келип катталып коесуңар, ай сайын келип мен бул жердемин, мен бул жака барып атам деп айткан, түшүндүргөн, биз билебиз. А бирок азыр бизде Верховныйда сот жүрүп атат. Сот бүткөндөн кийин мен өзүм деле катталып коем. Мен кача турган болсом, мынча карыз болгондо деле качып кетмекмин. Мен качпайм, себеби чындык биз тарапта деп ал кызга айттым. Ал кыз бардыгын түшүндүрүп айтып берди. Эми Толубай мүмкүн түшүнбөй калды сизди деген гана сөз менен узатып коюшту да. Мен ошол коркутуу, деле коркутуу болгон. Себеби ага чейин деле милициялар ушул банк системасы боюнча Первомайскийде гомдун начальниктер деле урган күндөрү болду мени, сабаган күндөрү болду, бирок мен ага эч кандай теригип же эч кандай бир коркуп калбайм. Себеби чындык мен тарапта азыр. Милициялар 10 жолу урган күндө деле, 10 жолу камаган күндө деле чындык акыры чыга турган учур келди азыр. Мен мисалы кыйындыгыман коркпойм деп айтпайм. Менин артымда элим бар, мага окшогон кыйналган элдер. Мени камап койсо дагы бир эртең бир акылай чыгат. Алдан эч кандай бир кооптонуу жок да менде. Маегиңизге чоң рахмат. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында.